Мамлекет башчы Садыр Жапаров Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Анда Токаев Жапаровга Казакстанда болуп өткөн кайгылуу окуяларда көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылык билдирди. Ошондой эле ЖККнун тынчтык орнотуучу контингентинин өлкөдөн чыгарыла баштаганы тууралуу маалымат берди. Мындан тышкары мамлекет башчылары кыргыз-казак эки тараптуу жана аймактык кызматташуунун бир катар актуалдуу багыттарын талкуулашкан. Жогорку кеңештин Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров бүгүн башкы прокуратурага сурак берип чыкты. Ал башкы көзөмөлдөөчү органга 2009-жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы кезинде кол койгон Кыргыз-Тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу күбө катары көрсөтмө бергендигин билдирди. Мадумаров соңку окуяларды өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырып, президент Садыр Жапаровдун атын атады. 2019-жылы чек ара маселеси боюнча иши козголгон экен. Аны бардык тараптар көрүп, таптакыр эч нерсе жок деп жабылып калган экен. Ошол жабылып калган нерсени декабрда парламенттин сессиясы башталгандан тартып кайра козгоп жатышат, деди Мадумаров. Ал мындан кийин дагы суракка чакырылганын кошумчалады. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейпилдик орнотуу миссиясынын алкагында Кыргызстандан Казакстандын Алматы шаарына барган жоокерлер бүгүн Кыргызстанга кайтып келди. Аларды Орусиянын Канттагы авиабазасынан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиев жана Коргоо министри Бактыбек Бекболотов баштаган жетекчилер тосуп алышты. Жогорку кеңештин депутаты Орозайым Нарматова Улуттук коопсуздук комитетине суракка чакырылганын билдирди. 13 январда жогорку кеңеште жыйын болуп жатканда кызматкерлер мага чакыруу берип кетишти. Себебин айтышкан жок. Чакырууда дагы жазылбаптыр. Күбө катары чакырышты. Бүгүн саат 4кө дешкен, бирок мен макулдашып алып барабыз дегем. Себеби бүгүн фракциянын жыйыны болмок. Бирок менин депутаттык макамыма ылайык алар мени иш бөлмөмө келип деле алышса болмок, деди депутат. Атайын кызмат буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек.